Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга Аллахтын саламы, тынчтыгы, мейрими жагын болсун. Бул видеом жалаң гана мусулмандар үчүн, мусулмандар гана арналат. Андыктан калгандары бул клавишасын иштетпей эле койсун. Анткени алар үчүн намысына тие турган сөздөр айтылат. Ошол үчүн бул экрандан алыстап кеткениңиз жакшыраак болот. Бул жалаң гана мусулмандар үчүн. Бүгүн 31 декабрь. Жалпы эле ошол мусулманмын дегени дагы, мусулман эмесмин дегени дагы байрамдай турган күн. Анткени эртең 1 январь, мындайча айтканда, жыл жаңырып, ошол христиандар майрам катары бизге майрамдагыла деп дегеле дүйнө жүзүнө кадимкидей сиңирип койгон. Демек ушул майрамдын артынан канчалаган мусулмандар өзүнүн ким экенин унутуп калгандай. Мен буга динден эч кандай мен сиздерге далил катары келтирбеймин. Далилди устаздар бүт баары айтып өтүшкөн. Аларды балким сиз окуңуз келбейт. Анткени нафси каалооңуздун артынан мына ушул иштерди майрамдайбыз деп өзүңүз каалаган ишти кылып атасыз. Мен кээ бирки ошол христиан динин карманган, балким ошол христиан дининин бүгүнкү күндөгү молдосу дейбизби, биз менен айтканда, биздин тил менен айтканда, ошол поптор, кечилдер өздөрү айтып атат да. Бул майрамды быйыл майрамдабайбыз, анткени дүйнөдө канчалаган инсандар өлүп атат, Газада инсандар кырылып атат. Инсандар кырылып аткан учурда бизге майрамдоо жарашпайт деп, алар өздөрүнүн намыстуу бир сөздөрүн айтып атат. Жана башка толтура мына ошол христиан динин карманган жарандар дагы айтып чыгып атат. Мен бул майрамды майрамдабайм дейт. Дүйнөдө мына ушундай өлүм жашоо болуп атканда, адамдар балдарынан айрылып атканда, аталарынан айрылып атканда, дегеле бир үй бүлө мүчөлөрү жалпысы өлүп аткан учурда, адамдардын үйлөрү күйүп атса, жардырылып атса, биз эмне үчүн майрамдайбыз деп, алар кадимкидей намыстуу сөздөрүн айтып, социалдык тармактарга чыгарышып атат. Демек, биздин дагы бул нерсеге чекит кое турган учурубуз келди, туугандар. Эмне үчүн майрамдайсыз? 23 жылды жакшы бир тосуп алдыңызбы? 24 жылды жакшы бир деңгээлде өткөрөйүн деп атасызбы? Сиз майрамдасаңыз дагы, майрамдабасаңыз дагы ошол тагдырыңызга жазылган нерсени көрөсүз. Бирок ошол тагдырыңызга жазылган нерсени жакшы болсун дей турган болсоңуз, анда аракетиңиз керек. Ордуңуздан турушуңуз керек болот. Анан гана сиздин ишиңиз илгери болот. Болбосо жүрө бересиз. Бул майрам же болбосо бул күн сизге эч кандай бир ийгилик алып келбейт. Дүйнө жүзү ачкалыктан өлүп атса, сиз бул жактан майрамдаганыңыз туура эмес. Өзүңүз ошол тишиңиздин кирин шоруп, чет мамлекеттерде иштеп жүрөсүз, бирөөнүн эшигин тазалап жүрөсүз, шыпырып жүрөсүз. Анан майрамдаганда тем эле башкача хандардай майрамдайсыз. Токтотолу. Мен бул жалпы эле инсаниятка айткан жокмун. Ошол менин жаратканым Кудай, Аллах Таала, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деген инсандарга гана айтып атам. Эгерде андай болбой турган болсо, өзүңүздүн өтүгүңүздү каалаган жерге илиңиз. Бирок бул дүйнө кыска. Эртең сурак болот. Ошол суракта биз кантип жооп беребиз? Ар кимдин өзүнүн иши. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.